Mantip жолду сатып алган, жолду элеп, казык кагып алгандарын карасаң эми. Ya bunu 1,5 süzüp alsa ne болот? Аттап алса не болот? Жооп береби ушулар? Адамгерчиликке жатабы ушундай өзгөндүн маанилери? Башаламан бардак. Бул жолу фундамент эле куюп таштаптыр да. Актаудагы авиа кырсыктан жабыркаган Кыргызстандын жаранын алып келүүгө учак даяр. Алагөзов. Актаудагы авиа кырсыктан жабыркаган Кыргызстандын жараны Ринат Асановду өлкөгө алып келүүгө учак даяр. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев президент Садыр Жапаровго Актаудагы авиа кырсыктан жабыркаган жарандар боюнча маалымат берген. Алагөзовдун айтымында, жогорудагы кыргызстандыктын абалы оор болгондуктан учак менен ташуу кооптуу. Дарыгерлер уруксат берсе эле учак менен алынып келет. Ошондуктан ал жергиликтүү ооруканада медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланууда. Ал эми калган 2 жарандын абалы канааттандырарлык жана дүйшөмбүдө ооруканадан чыгарылат. Актаудагы авиа кырсыктан жабыркаган 2 Кыргызстандын жаранын травматология бөлүмүнө которулду. Актауда кулаган учакта болгон 2 кыргызстандыктын абалы жакшы, бирөөнүн абалы оор. Алардын өмүрү коркунучта эмес. Тилекке каршы борттогу адамдардын бири өпкөсүнөн жаракат алып, абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу 24 кежиге Маңгыстау облусундагы Ала Тоо кыргыз этномаданий бирикмесинин төрагасы Маматкадыр Наркозуев билдирди. Анын айтымында Ринат Асановдун мээсине кан куюлуп, өпкөсү жабыркап, эсине келе элек. Ал өпкөнү жасалма вентиляциялык аппаратка которулган. Тилек Осмонов колунан, Эрлан Жунсалиев белинен жаракат алган. Алардын азырынча басууга жана турууга чамасы жетпейт. Үчөө тең Грузиядан келген унааларды Бишкекке алып келүү үчүн Грозныйга келмек болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Белгилүү ырчы Сагын Эргешев музыка телеканалынын жетекчиси Лутфилла Бусурманкул уулунун кызматтан кетишин талап кылды. Анын айтымында Лутфилла мырзанын Өзбекстандан келген блогердин Кыргызстандын кемчиликтерин баса белгилеген видеосуна түздөн-түз тиешеси бар. Бул маселе коомчулуктун кызуу талкуусун жаратып, Лутфилла Бусурманкул уулунун бул ишке аралашканы боюнча расмий комментарий берди элек. Эргешев болсо мындай аракеттерге кайдыгер карабоого чакырды. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кечеки өзбекстандык блогер боюнча чыгарган видео Өзбекстандын сайттарында дагы резонанс жаратып, ал блогер кыргыз элинен кечирим сурады. Ал эми кайсы блогер келсе дагы, ырчы келсе дагы, ал мамлекетти жамандаганга эч кимдин акысы жок. Биз дагы Өзбекстанга барып жүрөбүз, Казакстанга барып жүрөбүз. Эки мамлекеттин дагы сөз түрдө кемчилдиги болот. Ошол кемчиликтерди биз дагы айтып аткан жокпуз да. Ал жака барабыз, сейин көрөбүз, келебиз деген нерсе да. Үчүнчүдөн, бул иш чараны уюштурган Лутфилла Бусурманкул уулу.
азыркы учурда КТРКдагы улуттук музыка телеканалынын директору. Бул Лутфулла акебиз өзүнүн номер 1 жыл мыктылары деген иш-чарасы бар. Жыл сайын акчага сатып өткөзүлө турган иш-чара. Ошол иш-чарасын улуттук музыка сыйлыгына аралаштырып жибергендиги үчүн сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек жана кызматынан кетиш керек. Бул жерде ишти ача турган болсоң, чоң акча жана чоң коррупция жатат да. Чоң сырдын жүзү ачылышы мүмкүн. Ал эми Лутфулла Бузурманкулу уулу акебиз башка жактан келген ырчыларга, башка жактан келген блогерлерге жылдын мыкты принцессасы, жылдын мыкты ушундай деген да сыйлыктарды бериптир. Бизде Бекборбиев агаларыбыз бар, Семих Бейшекеев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Гүнүр Сатылганова эжекелерибиз бар. Дал ошол эжекелерибиз жаңы өсүп келе жаткан жаш муунун колун кармап сыйлыктарды тапшырса болбойбу? Сөзсүз түрдө Казакстандан келип тапшырыш керекпи? Өзбекстандан келип тапшырыш керекпи? Бунун зарылчылыгы эмнеде деген маселеде Лутфулла акебиз сөзсүз түрдө кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек жана кызматыңыздан кетишиңиз керек. Лутфулла Бусурманкулу уулу элден кечирим сурасын деген сөздү комментарий